Манас шаарында 15 жаштагы кыз жаңы төрөлгөн ымыркайын эшиктин астына таштап кеткен ал кыз тилекке каршы кармалды. Эки адамды мыкаачылыкта эле өлтүргөн 19 жаштагы жигитке кимдер ишенбей аткан болсо, президент Садыр Жапаров буга жооп берди. Бул казак жигит Камчыбек Ташиев боюнча өтө каттуу ой пикирлерин калтырды. Интернет желилерине дагы бир көчөнүн аты туура эмес жазылган сүрөт пайда болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Манас шаарында өспүрүм кыз ымыркайын үйдүн эшигинин алдына таштап кеткен. Манас шаарында ымыркайын таштап кеткен 15 жаштагы кыз кармалды. Кечээ 7 октябрда 14:40 чамасында Манас ШИПтин нөөмөт бөлүмүнө милиция кызматкери тарабынан чалуу түшкөн. Анда Манас шаарына жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин эшигинин алдына жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткендиги боюнча маалымдалган. Манас ШИПтин тергөө тобу окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүп, табылган ымыркайды Жалал Абад облустук төрөт үйүнө өткөрүп беришкен. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Манас ШИПтин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам иш-аракеттеринин негизинде ошол эле күнү 17:00 чамасында кылмышка шектүү аныкталган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жергиликтүү ЖМКлар ымыркайдын таштаган 15 жаштагы өспүрүм экенин жазып жатышат. Соц тармакта көчөнүн аталышы туура эмес жазылган дагы бир сүрөт пайда болду. Анда жазуучу Касымалы Жантошовдун аты коюлган көчөдөгү тактага Касымалы Жантошов деп жазып коюшкан. Интернет колдонуучулар туура эмес жазып койгондорду катуу сындашууда. Буга чейин интернет тармагында Бишкекте Токтогул көчөсүнүн аталышы туура эмес жазылып калган тактанын сүрөтү тараган. Садыр Жапаров эки адамды өлтүргөн шектүү боюнча күмөн санагандарга жооп берди. Президент Садыр Жапаров Ак Ордодо эки бир туугандарды өлтүргөн кылмыштын бетинин ачылышы жана шектүүнү башка адам менен күмөн санагандарга жооп берди. Анда милицияга болгон элдин ишенбестиги мурдагы бойдон калганын айткан, бирок учурда милиция ишин так аткарат дейт президент. Ооба, милиция кызматкерлеринин ишеним начар, себеби илгерден бери ишеништен кеткен учурлары болгон. Эптеп кылмыштын бетин ачыш үчүн күнөөсүз эле бирөөлөрдү кармап келип, бойнуна алдырып ишти аштык деп койгон учурлар кездешчү, азыр андай эмес. Милиция жакшы иштеп жатат, болгону мурдатан калган ишенбөөчүлүк бар элде. Милицияларга бардык шарттарды түзүп бердик, техникалык каражаттары жетиштүү, керек болсо милициялардын өздөрүнүн кайда кантип иштеп жүрүшкөнүн башкы штабта онлайн көзөмөлдөп турушат деген президент. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кеткен 15 жаштагы кыз кармалды. Жалал Абад облустун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, Манас шаарында подъезден табылган нарестени 15 жаштагы кыз төрөгөн аныкталды. Ал ымыркайды ижарага алган батиринде төрөп, андан кийин ошол эле үйдүн подъездинде калтырып кеткен. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин аймактык өкүлү билдиргендей, бала толук мөөнөтүндө төрөлгөн. Азыр эне менен ымыркай төрөт үйүндө. Экөөнүн тең абалы канааттандырарлык. Булак Сокол медиа. 19 жаштагы жигит Ак Ордодогу бир туугандарды эмнеге бычактаган. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген жигиттин жаңы видеосун жарыялады. Анда шектүү айтып жаткан эки бычактын сүрөтү, үйдөгү абал, маркумдун унасы көрсөтүлдү. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы жигит уурулукка кирип, бирок үй ээлери ойгонуп кеткендиктен аларга кол салганын айтты. Видеодо ошондой эле жигитти Ак Ордодон алып кеткен таксисттин комментарийи бар. Ал шектүү Гагарин, Бакаев көчөлөрүнүн кесилишинен түшүп калганын билдирди. Қазақстан таможнясынан әрең дегенде өттік. Ал енді бері Қырғызстанға өткеннен кейін Қырғызстанда 1 минутта тұрғанымыз жоқ, өтіп кеттік. Неге? Ол жерде Камчыбек Ташиев деген азамат адам өзінің адам екендігін сезініп жүретін Камчыбек Ташиев деген басшысы бар. Содан бұл елде бір Қырғызстанда тәртіп бар. А біздің Қазақстанда ше адам өзінің адамдық екенін сезіне алмайтындар. Адамды адам деп құрмет қыла алмайтындар. Мінекей, Алла разы болсын, мынау
Қамшыбек Ташиевке. Мына жердің жолы деген шіріп атқан еді. Мына жердің жолы деген жағы шұңқыр еді. Жып-жылтырғып жол жасап жатыр. Осы жолды бүткіл таможняның бәрін жол жасап кетіп бара жатыр. Бұны кім жасап жатыр? Қамшыбек Ташиев пен Садыр Жаппаров. Аталарына Алла разы болсын. Бұлар өздерінің адам екендіктерін біледі. Бұл өмірді өздерінің адам екендіктерін сезініп өмір сүріп жатқан Қамшыбек Ташиев адамдарды құрмет қыра алады. Қамшыбек Ташиев мырза, істеп жатқан жұмыстарын қарайтын болсаң, енді анық халқының патриоты, анық халыққа берілген адам деп осы кісіні айтса болады. Қамшыбек Ташиев мырза, Алла разы болсын. Халқым деген адам екенсің. Бүткіл Қырғызстан сенің жасың ұзақ болсын деп тілеу керек қой. Бұндай басшылар біздің Қазақстанда қашан болар екен деген арман бар да бізде. Қамшыбек Ташиевке Аллах Субханаллах Тағала разы болсын. Аллах Тағала береке берсін. Аллах Субханаллах Тағала ұл қыздарын үлкен белестерден көрсете берсін деп, Қамшыбек Ташиевтің жағы ютубтан өне бойы істеп жатқан жұмыстарына қарап отырып, риза боламын енді, риза боламын. Бұндай адам Қырғызстанда болмаған еш уақытта. Егерде Қамшыбек Ташиев болмаса, Қамшыбек Ташиевтен басқа бұндай Қырғызстанда бұндай адам жоқ деп айтса да бола береді. Алла разы болсын бауырым. Біздің мемлекетке де осындай басшылар болса деген арман бар да бізде. Мына Сүйман мына Гүлмира Адыл мына мен мына бардығымыз тұрады, еркектер жекеменен. Мен дұшманға жеке қараған адаммын. Оқтан қайтпаған, оттан қайтпаған, елім жерім үшін жанымды бергенге даяр адаммын туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Взял, положил одну сюда, потом другую сюда, потом забрался сюда и снял обувь. Покажите, как снять. Снял обувь. Положил аккуратно сюда. Зашел. Один. На левом боку. Нет, головой куда? Головой к тому окну. Пока он вставал, я ударил его по голове. Покажите, как. Пока он вот здесь вставал, моя рука была здесь, я ударил по голове 3 раза. Потом беспорядочно бил, пока он меня не повалил на землю. Он повалил меня на землю. Мы докатились до сюда. Мы сломали дверь. А кто сломал ее? Я. Каким образом? Он меня толкнул до сюда. Далее. Я был на земле, он был упал. Потом я ножом ударил его в живот. Потом, когда он хотел встать, я ударил ему в спину. Сколько раз? 1 раз. И он был где-то здесь. Женщина подошла, схватила меня за руку, я испугался, ударил его в животу, потом еще раз и спину.
на спину. Ну, да, я бросил нож сюда, потом забрался и взял оттуда нож и положил в лощетку. Я его нашел на земле, черный пакет. И я... А под бомбером у вас какая одежда была? серая толстовка. Зашел в сооружение, положил пакет бомбы, заказал такси, приехала белая машина, китайская фирма, точно не знаю. Приехал мужчина средних лет, 30 лет. Из какое приложение? Через Яндекс Такси, через мой телефон, через мой номер.